Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчилиги алмашып, Нурсулуу Ахмедованын ордуна Бишкектин экс-мэрі Кубанычбек Кулматов дайындалды. Буга чейин депутаттар фонддун капиталынын 265 миллион доллары орус банктарында кармалып турганына нааразы болуп, мурдагы жетекчи Нурсулуу Ахмедованы сынга алышкан эле. Жакында эле президент Алмазбек Атамбаев дагы Орус-Кыргыз фондунун жетекчилигинин ишине канааттанбасын билдирген. Орус өкмөтү Кыргыз банктарына ишенбесин айтып, каражатты баалуу кагаздарга салып койгон. Кыргыз тарап бул акчаны алуунун айласын издеп жатканы айтылууда. Ал турсун Кыргыз президентинин Москвага жасаган соңку иш сапары дагы дал ушул акча айланасында болгону айтылууда. Айрымдар бул акчанын Кыргыз экономикасына келеринен ачык эле күмөн санап жатса, кээ бир эксперттер маселенин баары Кыргыз тарап бул акчаны иштетүүнүн иштиктүү механизмин сунуштай албаганында болуп жатат дейт. Ал ортодо фонддун жетекчилигинин айлык акысынын жашуу маалымат болгону бул маселеге карата коомчулуктун кызыгуусун ого бетер арттырууда. Алдагы жарым саатта ушул жана башка экономика, бизнес, финанс темаларына сереп салып, эфирде Капитал, биз менен болуңуз. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун мурдагы жетекчиси Нурсулуу Ахмедова бул кызматта туура 1 жыл олтурду. Ал эми фонддун жалпы штаты 30 кишини түзүп, бир айдагы маяна фонду 94 000 долларга барабар. Буга чейин Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчилиги айына 10 000 доллардан 15 000 долларга чейин. Ал эми катардагы кызматкерлер 1,5 000 доллардан айлык акы алат деген маалымат кыргыз коомчулугунда катуу талкууланган эле. Фонд өзү бул маалыматтарды тастыктаган дагы, четке каккан дагы жок. Капитал ушул суроо менен кайрылганда фонддун пресс-кызматы Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду дүйнөлүк банктын статусуна тете статуска ээ экенин айтып, андыктан алардын айлыгы жөнүндөгү маалымат конфиденциалдуу деп жооп берди. Биз социалдык фондко кайрылып, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун бир айлык социалдык төлөмдөрү жөнүндөгү маалыматтарды алдык жана ушунун негизинде фонддун кызматкерлеринин орточо айлык акысын санап көрөбүз. 2016 жылдын январь айында Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун айлык акы фонду 6 814 053 сом 45 тыйынды түзүп, 681 405 сом 79 тыйын социалдык фондко төлөнгөн. Ошондо 6 814 053 сомду АКШ долларынын бүгүнкү күнгө карата расмий курсу менен санаганда 94 000 доллар болууда. Орус-Кыргыз фондунда 30 киши иштерин Капиталга фонддун пресс-кызматы билдирди. Ошондо 94 000 долларды 30га бөлсөк, фонддун орточо айлык акысы 3130 долларды түзүүдө. Бирок бир дагы компанияда бардык кызматкерлер бирдей айлык акы албайт. Андыктан биз фонддун айлык акы фондун төмөнкүчө бөлүштүрүп көрдүк. Ошондо Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчиси 10 000 доллардын айланасында айына иштеп табат. Эки орун басары 7 000 доллардан. Фонддо 5 алдыңкы топ аналитик бар дейли, ал 5 000 доллардан. Калган дагы 10 аналитик ай сайын 3 000 доллардын айланасында айлык акы алат. Катардагы кызматкерлердин саны 7 жана алардын ар бири 1,5 000 доллардан айлык акы алат десек, калган 5 тейлөө персоналына 900 доллардан тийүүдө. Бул дагы Бишкектеги январь айындагы орточо айлык акыдан 4 эсеге көп. Бирок Орус-Кыргыз фондунун тегерегинде чоң суроо жараткан маселе ушул кезге чейин капиталды жайгаштыра албай жаткандыгында. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун капиталы ушул тапта 350 миллион долларды түзөт. Бирок фонддун мурдагы жетекчисинин айтымында ушул жылдын июнь айына карата уставдык капиталды 500 миллион долларга, а жыл соңуна чейин 1 миллиард долларга жеткирүү пландалган. Эгер 500 миллион доллар деп санаган күндө дагы бул капиталдын өлкөнүн ички дүң продукттагы үлүшү 8,5% түзүүдө. Ошол эле россиялык ири түз инвестициялар фонду Baring Vostok Capital Partners'тын башкаруудагы активи 3 миллиард долларды түзөт. Ал эми Россиянын өткөн жылкы ички дүң продукту 1 триллион доллардан бир аз ашкан. Демек, Россиянын ички дүң продукту 40%га чейин түшүп кеткен күндө дагы ири инвест фонддун ВВПдагы үлүшү 0,5%га дагы жетпейт. Бул салыштыруу Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун Кыргызстан өңгү чакан экономиканын шартында ири капиталга ээлик кылаарын көрсөтүүдө. Дегеле инвестициялык фонд деген эмне жана ал кандай механизм менен иштейт? Инвестициялык фонд бул профессионал команда башкара турган инвестордун акчасы. Инвестор бош жана узак мөөнөттүү капиталы бар тарап. Бул пенсиялык фонддор, университеттердин кайрымдуулук фонддордун топтомдору жана башка болушу мүмкүн. Ал эми башкаруучу компания инвестордун бош акчасын иштетүүгө ынандырыла тургандай репутацияга ээ болушу керек. Инвестициялык фонддор 3 багытта иш алып барат. Ачык компаниялардын акцияларына инвестиция кылат, ачык компаниялардын облигацияларына инвестиция кылат. Ачык компания дегенибиз акциялары фондулук рынокто айланган компаниялар. Жана үчүнчүсү жеке компаниялардын капиталына инвестиция салган түз инвестициялар фонду.
Кыргызстанда Centera Gold компаниясынан башка бир дагы дүйнөлүк биржада акциялар айланган ачык компания жок. Демек, Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду инвестициялык фонд боло албайт. Анткени рынок жок. Ошондо Түз инвестициялар фондунун гана орду калууда. Түз инвестициялар фонду капиталга инвестиция жасайт. Тактап айтканда, бир же бир канча компанияны тандап алып, алардын үлүшүнө өз капиталы менен кирет. Мындай фонд чемпион компанияны дагы, ошол эле маалда проблемалуу компанияны дагы тандашы мүмкүн. Ошондой эле бир багытта иш алып барган бир канча компанияны бириктирип, рыноктун чоң оюнчусуна айлантышы мүмкүн. Бирок эң башкысы, Түз инвестициялар фонду компанияларга жөн гана акча салбайт. Өнүгүү стратегиясын жазып, менеджментти күчтөп, тактап айтканда компанияны бир чекиттен экинчи чекитке өстүрөт. Анткени фонддун финансылык кызыкчылыгы тандап алган компаниясынын ийгилигинен түздөн-түз көз каранды. Айталы, N компаниянын жылдык кирешеси 10 миллион сом жана ал жакынкы 5-7 жылдын ичинде бул көрсөткүчтү 30 миллион сомго жеткирүүнү көздөп жатат. Бул үчүн 10 миллион сом инвестиция керек болууда. 10 миллион сом капиталы менен үлүшкө кирген инвестордун компаниядагы үлүшү компаниянын сделка болгон учурдагы рыноктук баасына жараша аныкталат. Эгер 7 жылдан кийин компаниянын жылдык кирешеси 30 миллион сомго чыкса, анда компаниянын баасы дагы өсөт жана инвестордун финансылык кызыкчылыгы өсүүдө. Анткени ал 7 жылдан кийин компаниядагы өз үлүшүн мурдага караганда кымбатыраак баага сатып чыгып кетет. Түз инвестициялар фондунун банктардан болгон башка айырмачылыгы, фонд карызга акча берүү менен үстөк пайыздан киреше таппастан компаниянын ийгилигинен пайда табат жана ийгиликке жетүү үчүн компания менен бирге иштейт. Инвестициялык фонддор сыяктуу эле Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду дагы узак мөөнөттүү капиталга ээ. Тактап айтканда, фонддун кредиторлордун алдында милдеттемеси жок. Мисалга, коммерциялык банктарды алсак, алардын финансы булагы бул карызга алынган акчалар. Мындан улам алар кредит гана бере алат. Алар инвестфонд сыяктуу тобокелдикке барып капиталга инвестиция сала албайт, анткени акчалары кыска мөөнөттүү жана милдеттемелери бар. Ал эми Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду мөөнөтсүз капиталга ээлик кылып отуруп, банктардын рыногуна кирип кредит берүү менен алек болууда. Эгер фонд туура багытта иш алып барганда, анда өзүнүн атаандаштык артыкчылыгынан колдонуп, компаниялардын капиталына акча салмак. Ал эми кыргыз бизнеси дал ушундай колдоого муктаж. Азык-түлүк дүкөнгө барсаңыз, күнүгө барасыз, эмне алышты, эмне экенин билесиз да. А бул жерде 5 жылда бир жолу ремонт кылынат өзү. Келип туруп, любой эле кардардын любойун эле консультация керек да. Анан ошол биздин консультанттар иштейт. Анан кийин жанагыдай баасына каратып, сизге кандай кымбаты керекпи, ортосу, сөзсүз биз баягы ассортиментти 3 сегментте койгонбуз да. Арзаны бар, средний деп коебуз, орточосу бар, анан кийин жанагыдай кымбат премиум сегмент депчи. Курулуш тармагыны сапаттуу, арзан баадагы товарлар менен камсыздоо жагы ушул жанагы DIY деген форматтагы дүкөндөрдүн жок экендигин билдик да Кыргызстанда. Анан кийин айырмачылыгы ушундай бардыгы ачык түрдө берилгендиги да, басып жүрүп, кармап, алды артын көрүп, эме кылып бизнес өнүктүрүү үчүн биринчиден бул жанагы бизге аянттар керек. Шаардан аянт сатып алыш керек. Эми ар бир эле бизнеске окшош бизге акча керек да. Акча каражат керек. Акча каражат керек болгондо дагы кредиттик акчалар, бизге узун акчалар керек да. Өндүрүшкө дагы узун акчалар керек. Анан кийин ушундай чоң бизнестерди тургузуш үчүн дагы узун мөөнөттөгү акчалар керек. Пайызы дагы төмөн болгон акчалар керек. Биз ошол Кыргыз Россиялык фондко кайрылганбыз. Булардын биринчиден бизге жакканы биринчиден сом менен берет, өзүбүздүн валюта менен. Экинчиден ошол пайызы дагы төмөн экен, узун мөөнөткө дагы берет экен. Бирок булар деген мындай деп айтышты бизге. Биз дейт эң биринчи өзүбүздүн саясатыбыз ушундай, эң биринчи өндүрүшчүлөргө беребиз деп айтышты. Өзү ошол механизм боюнча, берген срогу боюнча, пайызы боюнча абдан жакшы ойлонулган, баары жакшы. Проблема эле ушунун иш жүзүнө ашуусунда да. Иш жүзүнө ашканда ошол жерде проблема болуп атат. Акча алууга келгенде биз башкалардан да угуп атабыз, көптөрүнө азыр даяр эмес болуп чыгып калып атат да. Отказ кылып атат. Именно вот баягы технический берүүдөгү технический жагы, анан кийин бир аз ошол жанагы кардарларды тандоодогу саясатта тура эмес болот да. Ошол гана. Өзү башында ойлонулганы эң жакшы. Анан кийин бул форматтагы дүкөндөр өзү обязательно сет деп коет, ушундай тармак түзүп шаардын ар кайсы кире бериш жерлерине, элдерге ыңгайлуу болгон жерлерге ачуу абдан зарыл да. Анан кийин Кыргызстандын жок дегенде чоң шаарларына, түштүккө, Ошко,
балыкчыга, кара балта ушундай шаарларга ачышыбыз сөзсүз керек да. Бул ушул эле дүкөндөгү нерсенин баарыны компьютерди ачып туруп эле көрүп туруп эле заказ берип койсо болот, алып келип удобство болот деп ойлойбуз да. Түзүлгөн 1 жылдан бери фонд 31 миллион 250 миң доллар каражатты иштетип үлгүрдү. Фонд айыл жана РСК мамлекеттик банктар аркылуу өткөн жылы 1 миллиард 200 миллион сом же орточо курс менен санаганда 16 миллион долларга 113 чакан жана орто бизнес ишканаларын жеңилдетилген шартта каржылаган. Бул жылы болсо орто жана чакан бизнести жеңилдетилген шартта кредит берүү үчүн Айыл банк, РСК жана коммерциялык кәсиби банкка 1 миллиард 50 миллион сом же орточо курс менен 15 миллион доллар бөлгөн. Ошондой эле жаңы түзүлгөн мамлекеттик ипотекалык компанияга 100 миллион доллар салынары жана алгачкы капитал катары 10 миллион доллар бөлүнөрү айтылган. Ушул тапта Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду капиталынын бир бөлүгүн коммерциялык жана мамлекеттик банктарга жайгаштырууда. Алар болсо өз кезинде чакан жана орто бизнеске жеңилдетилген шартта кредит берип жатат. Ошондой эле ипотекалык мамлекеттик агенттик түзүлүп, ал жака дагы алгачкы капитал катары 10 миллион доллар салынары айтылган. Ал эми калган акчаны же 460 миллион доллардай сумманы фонд түз кредиттей турган болууда. Фонд рынокто кем дегенде 3 жылдан бери иштеген ийгиликтүү компанияларга кредит берет. Фонд издеген проектлердин көлөмү 3 миллион доллардан 25 миллион долларга чейин. Ал эми мөөнөтү 5 жыл. Ошол эле маалда проекттин ээси жалпы сумманын 15%дан кем эмесин өз салымы катары кошушу керек. Бирок эч болбосо 3 миллион долларлык инвестицияны сиңирүү үчүн компаниянын 1 жылдык обороту 10 миллион доллардан кем болбошу шарт. Эгер Кыргызстандын шартында орточо каржылоо 5 миллион доллар десек, ошондо 460 миллион доллар капиталын жайгаштыруу үчүн фонд 92 компанияга кредит бериши керек. Бул үчүн бери дегенде 1840 заявканы карап чыгууга туура келет. Анткени инвестициялык тажрыйба көрсөткөндөй, бир компанияны тандап алуу үчүн жок дегенде 20 заявканы карап чыгуу керек. Ошол Кыргызстан ИАЭСтин шарттарына адаптация болгуча экономикага стимул берет деген Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду бул кредит рыногуна кирип кетип, коммерциялык банктар сыяктуу эле, негизи эле банктар сыяктуу кредит, бирок эми жеңилдетилген шартта кредит берүү менен элек болуп атат да. Бирок ошол эле маалда мисалы үчүн кыргыз бизнеси буга чейинки эле айтып келген, өнүгүүсү үчүн эң негизгиси жетпей жаткан нерсе бул узак мөөнөттүү арзан капитал. Болгондо дагы капиталга салынуучу инвестициялар. Себеби кредит алуу үчүн бул биринчиден залог деген маселе бар, экинчиден аны иштеп баштабай эле төлөгөнгө туура келет да. Бул жагынан алып караганда мына ушул фонд өзүнүн артыкчылыктарын колдонбой жаткандай. Тилекке каршы Российско-Кыргызский инвестиционный фонд деп атап атабыз. Бул фонд өзүнүн миссиясын дагы, анан өзүнүн жоопкерчилигин жакшы ордуна келтире алган жок. 1,5 жылдан бери биз байкаганда, мен өзүмдүн жеке пикирим боюнча көп болсо бир 10% потенциалын колдонду да. Биздин мамлекетке эң каражат керектүү убактында тилекке каршы фонд жакшы иштебей атат. Фонд өзүнүн дагы стратегиялык бир жерин өзүн таба алган жок. Мындайча айтканда, же бир инвестиционный фонд болуп иштей алган жок, же болбосо бир банктардын арасына кирип кете алган жок да. Азыр Кыргызстан рыногун карап көрсөк, эки түр финансисттер бар. Бул биринчиси биздин жана коммерческий банктар, жеке банктар. Андан тышкары биз орусча айтканда банки развития бар да. Мисалы АФС болобу, МФК же болбосо Европейский банк реконструкция развития. Бирок фонд болсо же коммерческий банктардын арасына кире алган жок, же чоң өнүгүш банктардын арасына кирген жок, же инвестиционный фондда болгон жок. Эмнеге дегенде буга эки себеби бар. Биринчиден буларга каражат жөнөкөй тил менен айтканда бекер берилген. Анткени капиталга кирди, жана 500 миллион болобу же 300 миллион болобу. Ошол каражатты алып алып, эми булар банктар менен атаандашабыз деп, же түзмө-түз кредит бергенге аракет кылып атышат, АФС менен EBRD менен атаандашабыз деп. Же болбосо жана коммерческий банктарга өзгөчө линияларды ачып берип, РСК менен Айыл банктан биз жана орточо жана чакан ишканаларга жардам беребиз деп атат. Бирок бул орто жолдо калып калган бир стратегия, же тияка эмес, же бияка эмес болуп, биздин Кыргызстандын ишкерлерине деги эле жардам бере албаган стратегия, анан деги эле жардам бере алган жок. Бүгүнкү күндө 31 миллион доллардан ашуун каражатты иштетип үлгүрүшүптүр, бирок алардын баардыгы тең мына ошол былтыр РСК жана Айыл банк аркылуу, быйыл болсо КСИБини кошуп, бул жеңилдетилген шартта чакан жана орто ишканаларга 113 ишканага жалпысынан берилген экен кредиттер. Кайрадан эле кредит болуп атат. Экинчиден фонд болсо өзү түз каржылай турган, же болбосо түз бере турган кредиттердин көлөмү бул 3 миллион
доллардан башталат экен, бирок Кыргызстандын шартында мисалы үчүн эң эле жөнөкөй анализ көрсөтөт болуш керек. Мынчалык чоң көлөмдөгү инвестицияны сиңире турган компаниялар дагы жок болуп атпайбы? Ушул жагынан да маселе келип чыгып атат да. AFC болобу, EBRD болобу, же болбосо фонд дагы ушу кичине жана орточо ишканаларга көп көңүл бурбай атат, анан маани бербей атат да. Бул биздин өлкөбүз үчүн аябай чоң бул трагедия, менин оюмча. Анткени эгер Кыргызстан экономикасынын бутуна тургузам десе, биз жана кичинекей ишканаларды орточо кылып көтөрүшүбүз керек, чоңойтушубуз керек. Орточо ишкананы болсо ири ишкана кылып көтөрүшүбүз керек да. Анткени жанагы ички дуң продукцияны дагы бир жолу айтып кеткенде структурасын карап көрсөк, тоо кен отраслын алып койгондо жана мамлекетке тиешелүү компанияларын алып койсок, көп болсо бир 20-30 эле ири компания бар экен, калганын баары орточо жана чакан ишканалар. Эми ошо орточо жана чакан ишканаларга маани бургандын ордуна тилекке каршы фонд 1,5 жылдан бери $3 миллион өйдө болсо бизге түзгелгиле деди. $3 миллион ылдый болсо жана 2 коммерческий банк аркылуу кредит насыя алганга заявка бериле дейт. Бул болсо жанагы убакытты аябай туура эмес колдонуп аткан бир подход болот. Экинчиден болсо, менин оюмча бул утопия да. Кыргызстанда $3 миллион өйдө же 5 же 7 миллион доллардык сделка кылабыз десе, анда бул акчанын үстүндө дагы бир 3-4 жыл отура берсе болот да. Ошол эле маалда чынында мисалы үчүн Кыргызстандын экономикасындагы чакан жана орто ишканалардын үлүшү мисалы үчүн расмий статистика боюнча 40%га жакындайт, бирок эми көмүскө экономиканын көрсөткүчү, анан тоо кен тармагын эсептегенде бул 60% деген сандар бар. Ошол эле учурда эми аларга жана жогоруда айтылгандай анчалык чоң суммадагы каражат кереги жок. Бул бир жагынан. Экинчиден аларга көбүрөөк кредит эмес болгондо дагы ошол капиталга салынуучу инвестицияга муктаж экенин айтып атышат. Анда биз ошол фонд кандай негизде иштесе, ошол Кыргызстандын экономикасынын негизги түрткүчү болгон чакан жана орто бизнеске жардам бере алмак. Ошол боюнча кыскача маалыматты көрүп анан сөз уласак. Орус-кыргыз өнүктүрүү фонду фонддордун фонду болот. Башкача айтканда, ири компанияларды каржылоо үчүн өзүнүн башкаруусуна $10 миллион алып калат. Анткени Кыргызстанда ири компаниялар саналуу гана. Ал эми калган акчаны ар кыл инструменттер аркылуу иштетет. Бул азыр иштеп жаткан жана жаңы инструменттер болушу мүмкүн. Мисалга, ипотекалык кредиттөө агенттигине берилген каражатты $50 миллион чейин чыгарса болот. Ушунча эле каражатты коммерциялык жана мамлекеттик банктарга берсе, алар бизнеске жеңилдетилген кредиттерди көбүрөөк бере алат. Андан ары чакан жана орто бизнести колдоо институт түзүлөт жана ал чакан жана орто ишканалардын капиталына $1 миллион чейин инвестиция салат. Ошондо чакан жана орто бизнестин өнүгүүсү үчүн жакшы синергия түзүлөт. Бир жагынан банктар жеңилдетилген кредиттерди берип, анча чоң эмес өнүгүүгө жол ачып берсе, капиталга салынган инвестициялар чакан компанияны орто, ал эми орточосун ири компанияга айлантат. Ал эми чакан жана орто компаниялар чачырандуу болбой эффективдүү иш алып баруусу үчүн алардын башын өндүрүш зоналарына бириктирүү боюнча дүйнөлүк тажрыйба бар. Бирок кыргыз бизнесинин колунда бош акча жок. Демек алар өз алдынча промзона түзө албайт. Мына ошондо бул жерде дагы Кыргыз-Орус фондунун мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга болот. Инфраструктуралык фонд түзүлүп, анын маанилүү проекттеринин бири промзона болушу мүмкүн. Ал жерде кыргыз өндүрүүчүлөрү топтолуп, экспорт үчүн товар өндүрөт. Экинчи жагынан экспортты жылдыруу агенттиги кыргыз өндүрүүчүлөр менен чет элдик рыноктардын, ошол эле Евразиялык экономикалык союз рыногунун ортосунда көпүрө түзүп, кыргыз товарларын экспортко чыгарууга иштейт. Мына ошол айтылып аткан механизмдер эмне үчүн мына ошол Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун алкагында иштебей жатат? Бул мурдагы жетекчилиги да азыр алмашып кетти. Бул эми ошол жетекчиликтин компетенциясына байланыштуу маселеби же башкалардан улам чыгып аткан маселеби? Менин оюмча биякта орусча бир жакшы сөз бар, видение деген. Ошо видение болуш керек да. Тилекке каршы бул фонддун видениясы болгон жок. Ушунча акчанын үстүндө отурабыз. Мындайча айтканда, бекер акча келди, бирок бул акчаны каражатты кантип колдонобуз деген бир жакшы идея чыккан жок, ал биринчиси. Экинчиси, фонддун башында турган адамдарды карап көрсөк, көбүнчөсү эле баягы банковский сектордон келген адамдар, мисалы, насыя берип иштеген адамдар да. Банкир эмне кылып көргөн? Залогду алат дагы, компанияга мисалы бир кредит берет, ошо кредит бергенден кийин убагында пайызы төлөп туруш керек, анан убагында кредиттин жана акчасы келип туруш керек да. Эгер инвестор бир компанияга инвестиция кылса, анда жана буга чейин айтып кеткендей эле эки тараптын кызыкчылыктары бир жерге түшөт. Анткени инвестор эмнени түшүнөт?
инвестор качан акча жасай алат? Бул компаниянын жанагы прибыли же продажасы 2 эсе өскөндө, прибыль 2 эсе өскөндө, же болбосо рыночный долясы өскөндө, жаңы рыноктарга чыкканда, только ошондо анан жанагы инвестор өзүнүн берген капиталына жакшы бир киреше таба алат да. Ошондуктан эгер инвестор бул компания ийгиликтүү болуп кетсин десе, бул жалгыз эле каражатты берип койбойт, анын үстүнө стратегиясы менен иштейт, маркетинг менен иштейт. Ал компания күндө сайын болбосо да бир күндө же бир жумада 3-4 жолу барып турат, анан постоянно отчетторду алып туруп, бул компаниянын ийгиликтүү болуп кетишине чоң бир салым кошконго даяр болот, жана салым ошондой кошот. Анан мен билгеним боюнча, бул кыргызско-российский фонддо ушуга чейин түзмө-түз инвестиция менен иштеген адистерди мен тааныбайм. Демек, бул жерде эгер инвест фонд катары иш алып бара турган болсо, анда бул чоң жоопкерчилик, чоң жумуш жана тобокелчилик да болуп атат да. Инвестиционный фонд болуп иштей турган болсо, анда биякта рисктер аябай эле чоң болот. Бирок бир чети бул фонддун өзгөчө бир статусу бар. Бул жеке фонд эмес. Бул фонд деген жана биз мындайча айтканда таможенный союзга кирген үчүн бир жеңилдүүлүк болсун деп Орусия тарабынан берилген каражат. Эгер каражат берилген болсо, бул жалгыз эле бир жеке адамдын колуна берилген эмес, бул мамлекеттин баарына, биздин жарандарыбызга берилген. Мындайча айтканда, биздин экономикабызды бутуна туруп кетсин деп берилген каражат. Ошондуктан бул стратегиялык каражат деп санасак болот. Бул стратегиялык каражат туура көлөмдө колдонуш керек, туура направленияларды колдонуш керек. Эң биринчиден жанагы айтып кеткендей инфраструктураны көтөрүш үчүн, экинчиден жана орточо жана ири ишканаларды, орточо жана кичине ишканаларды бутка тургузуш үчүн. Бирок биз эмнени көрүп атабыз, бир картина кичине башкача болуп атат. 1,5 жылдан бери булар жана өзүбүздүн акчабызды коргоп калалы деп российский рынокто жана эмитенттердин акчасына, облигацияларына салып коюп, ошо пайыз менен эле отурушту. Андан тышкары жана көбүрөөк мындан чоңураак бир сделкаларга киргенден коркушту. Жактан жана жоопкерчилик чоң болот депчи. Эгер биз деген ушу экономикабызды көтөрөбүз десек, жоопкерчиликтен коркпой эле, жоопкерчиликти эмне менен жеңсек болот, рискти эмне менен жеңсек болот, биз жана орустардын дагы бир жакшы сөзү бар, компетенция деген сөз бар да. Ошо компетенция рисктерди жеңет. Компетенттүү адамдарды башына коюп, жакшы бир стратегияны кылып, жалгыз эле жабынып алып иштебей, биздин коомчулуктарды да кошуп иштесе, анда бир натыйжага жетсек болот. Тилекке каршы буга чейин да бизнес коомчулугунан жана башка мамлекет органдарынан фонд өтө эле мындай жабылып алып, анан маалымат бербей, эмне кылып атканын элге жакшы түшүндүрбөй иштеген бир мазмунга кирип кеткен да. Азыр менимче коомчулукту көп кызыктырып турган бул каражаттар чыны менен келеби деген. Чыны менен эле келеби, себеби азыр бул акчанын баары тең орус банктарында тоңдурулуп турат да. Эгер мисалы Кыргызстан туура бир долбоорлорду, туура бир жана инвестиционный механизмдерди же болбосо проекттерди мындан алып чыгып келбесе, бул акча ошол жакта эле кала берет. Эгер орус экономикасы мындан да катуу кыйналып баштаса, бюджетный дефицит чоңоюп баштаса, анда албетте орус тарабы деген бул каражат бизге керек, силер кичине күтө тургула деп ошол каршы башташы мүмкүн да. Баарыбыз эле билебиз, Камбаратага 2,5 миллиард доллардай инвестиция же кредит келет деп аябай эле чоң айтылып күтүлгөн бир нерсе болчу, бирок тилекке каршы көп болсо бир 30 миллион доллардын тегерегинде бир чыгаша болуптур. Калганын болсо орус тарабы жана бербей койду да, мындайча айтканда. Эми бул деле ситуация азыр фондко келиши мүмкүн. Эгер биздин тарап жакшы бир проекттер менен, жакшы механизмдерди орус тарабына жакшы көрсөтүп, аныктап бере албаса. Демек, бул каражатты иштетүүгө шашылыш дагы керек экен да. Аябай чоң шашылыш бар. Бул биринчиден каражатты колдонуп салалы деген бир максат эмес. Биз азыр экономикабыз кризисте аябай курч бир маалга келдик да. Эгер азыр биз орточо жана кичинекей ишканаларга жардам бербесек, эртең канчоосу калат, канчоосу банкрот болуп кетет, аны биз билбейбиз. Баарыбыз билгендей эле, жана швейный секторду көрдүк, азыр эмне болуп атат, көп канча компаниялар кыйналып калды. Кайра иштетүү секторуна бутка турабыз деген компаниялар бар, бирок алар баары кичинекей, иш кылганга аракет кылып атат. Эми азыр мисалы мамлекет тарабынан жардам же болбосо бир колдоо көрсөтүлбөсө, алар да аябай эле кыйналып калат. Кыргыз өкмөтүнүн ошол Евразиялык экономикалык союзга кирип аткандагы да негизги түшүндүрүүсү ушул болчу да, биз чоң рынокко кирип атабыз, экспортту көтөрөбүз деп. Демек, ушул каражаттардын өзү дагы ошол экспортко иштечү ишканаларды көтөрөт деген багытталган да.
туура ошол багыт менен кирдик. Негизинде баягы потенциал дагы эле бар. Анан жалгыз эле ЕАЭСти тиктеп отурбай, мисалы Ближний Востокко деле ачылсак болот. Азыр же ВСП плюс менен немеге Европага деле кирсек болот. Ушул бүт тараптарга экспортты көтөргөнгө бир мүмкүнчүлүк пайда болуш үчүн узун мөөнөттө капитал керек. Узун мөөнөттө капиталдын бир эле булагыбыз бар бул убакытта. Бул жана Российско-Кыргызский фонддун каражаты. Эгер Российско-Кыргызский фонддун каражаты туура колдонулбаса, эгер эртерээк колдонулбаса, анда биздин экономикабыз да жана кичи жана орточо ишканалар аябай эле кыйналып калат. Демекки натыйжасы туура эмес чыгышы мүмкүн. Ал ортодо кыргыз ишкерлери 1 миллиард 300 миллион калкы бар Кытай рыногун ачмакчы. Эгер буга чейин Кытайдан товарлар импортталып гана келген болсо, эми экспортко жол ачылмакчы. Куликовский ишканасы апрель айында алгачкы таттууларын жөнөтүүгө даярданып жатат. Андан башка тамак аш жаатындагы ишканалар дагы Кытай элин экологиялык жактан таза азыктар менен камсыз кылууга аракеттенишүүдө. Кытай рыногунун кыргыз бизнес үчүн артыкчылыктары жана мүмкүнчүлүктөрү туурасында кесиптешим Жазгүл Масалиева. Кыргызстан Кытайдан көбүнчө импорттойт. Жылына 916 миллион долларга импорттосок, 28 миллион долларга гана экспорттойбуз. Ал дагы металл, тери сыяктуу чийки заттар. Бир кезде Шоро компаниясы Кытайда өндүрүш ачып, максымды жасап сатка чыгармай болгон. Бирок бул долбоор ишке ашкан эмес. Былтырдан бери Аю компаниясы Тан чалабын жана артезиан суусун Синьцзян провинциясына жөнөтүп жатат. Компаниянын жетекчилигинин айтымында Кытай рыногуна кирүү үчүн бир нече ай убакыт коротулду. Кытай оңой менен киргизбейт. Алардын өзлөрүнүн талабы бар. Ар бир фирмага, тыштан келе турган фирмаларга өзүнчө сертификация берет, алар уруксат берет. Анан алардын өзлөрүнүн ашакта тарата турган фирмалар болуш керек. Ошол фирмалар аркылуу гана кириш керек. Башка түрлүү болбойт. Алар өзлөрү сертификация кылып, заранее аларга жиберип, алар лабораториядан өткөрүп туруп, андан кийин анан аякка кириш керек. Мисалы, ошо тандын ичине коюп турган сүттү талап кылышат, аны сууну талап кылышат. Андан кийин анын бияктагы сертификация стандарттарын талап кылат. Анан өзлөрүнүн алып барып, өзлөрүнүн лабораторияларын текшерет. Консалтингтик компаниялар Кытайга азык-түлүктөрдү алып кирүүнү сунушташат. Экологиялык таза азыктар менен гана Кытайдын ички ишкерлерине атаандаштык түзүүгө болот. Эми негизги күндө азыркы күнү айтып атпаймынбы, бал депчи. Негизи эле Кытай биринчи дүйнө боюнча биринчи производитель бал боюнча, анан потребитель деле да, экспортер деле. Биздин балыбыз ал жакка, мисалы, дары жакка кетет. А дегенде Кытайларды өзүңөр билесиңер, көп баягы ден соолугун карачу мындай бир тартиптүү адамдар деп ойлойм. Бизге окшоп көп мындай ар кандай нерселерди тандап жешет да. Анан экинчи маселе бул жактан органика, алма, жемиш, анан жанагы бадыраң, жана органический продуктлар ал жакка мисалы өткөрүшөт. Бирок дүйнөнү химиялык кошулмалар, гени өзгөртүлүп, дары-дармектер менен өстүрүлгөн азыктар менен азыктандырган Кытайда четтен келген тамак ашка талап катуу. Кытай экологиялык жактан таза азыктарды көбүнчө Европадан учак менен ташып келет. Андыктан баасы бир топко жогору. Этот момент мы тоже думали. Биз алгач өндүрүш ачалы дедик. Бирок ал жакта электр жарыгы Кыргызстанга салыштырмалуу 5-6 эсеге көп. Айлык акы дагы 2 эсеге көп. Мисалы ал жакта аз айлык 600 доллар. Андан сырткары социалдык пакет, медициналык камсыздандыруу каралган. Андыктан товарды Кыргызстанда жасап тоңдуруп ташып барсак дагы пайдалуу болот экен. Андан сырткары биздин суу, биздин аба башкача да. Куликовский кондитердик үйү Кытай рыногуна кирүү үчүн 2 жыл иштеди. Эми апрель айынан баштап таттууларын экспортко жөнөтө баштайт. Алардын айтымында көп убакыт импорттоочу компанияны каттоого кетти. Анткени Кытайдын өзүндө өндүрүш жүргүзүүгө, экспорттоого багытталган ишкананы ачуу жеңил болгону менен четтен товар ташууга уруксат алуу татаал. Дистрибьютордук компанияны ачуу үчүн уставдык капитал кеминде $500 000 өлчөмүндө болуш керек. То такая продукция в Китае производится крайне мало. Кытайда таза азыктар абдан аз. Европадан келгендердин баасы кымбат. Кыргызстан жакын болгондуктан баасы жагынан дагы утушта. Сапатын сертификация менен далилдей алсак, Кытайды жакынкы 50 жылда тамактандырып, ошонун эсебинен эле экономикабызды көтөрө алабыз. Кыргызстан бүт өндүрүшү Кытайды азыктандыруу үчүн иштесе да болот. Консалтингтик компаниялардын айтымында бул коммунисттик өлкөнүн рыногу ачык болгону менен тилдик жана менталитеттик тоскоолдуктардан улам кыргыз ишкерлери Кытай рыногунан ордун таппай кайра артка кайтышат. 2016 жылдан баштап Кытай антикризистик программанын алкагында чет элдик ишкерлерге карата талаптарын катуулантты. Анткени менен кыргыз ишкерлеринин дүйнөнүн ири экономикасынын мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга толук шарты бар. Рынокты изучать этип,
Анан кийин барып компания ачыш керек. Шыр эле барып эле компания ача албай эле ал жака барыш керек биринчи. Элдер менен көрүш керек, базарды көрүш керек, образецтерди өзү менен алыш керек. Балким ошол жактан компания ачпай эле, балким ошол жактан иштеген дистрибьюторский компания менен түзмө-түз контракт жазып, мисалы кол коюп иштесе болот деп ойлойм да. Кытай дүйнөнүн башкы өндүрүүчүсү гана эмес, керектөөчүсү дагы болгондуктан дүйнөнүн алдыңкы ири 500 компаниясынын 480-и Кытайда жайгашкан. Жалпысынан 435 000 чет элдик компания иш жүргүзөт. Бул Капитал командасы даярдаган аптанын экономикалык обзору болду. Капиталдын орусча чыгарылышы менен 4-күнү кечки саат 8:25 кесиптешим Сыягүл Караман тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле экономика, бизнес, финансы темаларындагы кызыктуу макалалар HW Чекит, Капитал Чекит KG сайтында. Баш багууну унутпаңыз. Ишиңизге ийгилик.